Казакстанда таштанды чыгаруу техникалары атайын көзөмөл сенсорлор аркылуу көзөмөлдөнөт. 122 уюм мындай тутумга туташууга жетишти. Бул реалдуу убакыт режиминде катуу тиричилик калдыктар чогултулган жерден жайгаштыруу жайына чейин кыймылын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Бул тууралуу тармактык мекемелердин 8-тармактык Евразиялык бизнес форумдун жүрүшүндө белгилүү болду. Иш-чарага 200дөн ашык өкүлдөр катышты. Алар тармактын эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле Улуу Британиядан, АКШдан, Австриядан, Грециядан жана Борбордук Азия өлкөлөрүнөн келген серепчилер. Казакстан 2060-жылга карата көмүртектин бейтараптуулугуна жетишүү максатында, ошондой эле 2030-жылга чейин жашыл экономикага өтүү боюнча концепцияга ылайык план ченемдүү кадамдарды жасап жаткандыгы белгиленди. Ушул убакка чейин өлкөнүн коммуналдык калдыктарын кайра иштетүү көрсөткүчү 40% түзүшү керек. Республика таштанды чыгаруу маселесин мамлекеттик колдоо аркылуу чечүүгө ниеттенүүдө. Алсак быйылкы жылы өкмөт тарабынан калдыктарды башкаруу чөйрөсүндөгү долбоорлорду жеңилдетилген каржылоонун атайын механизми бекитилген. Мындан улам республикада быйыл 37 жаңы завод курулуп, иштеп жаткан 8 завод жаңыланат. 4 долбоор Акмола, Костанай облустарында жана Шымкентте каржылоо студиясында турат. Нами разработанный правительством в июле 2023 года. Биз тараптан жана өкмөт тарабынан иштеп жаткан 2023-жылдын теке айында катуу тиричилик калдыктардын жаңы полигондорун куруу жана иштеп жаткан полигондордун кубаттуулугун кеңейтүү, ошондой эле аларды шайкеш келтирүү боюнча иш-чаралар планы бекитилген. Ошону менен бирге биз 2024-2029 жылдарга карата калк арасында экологиялык маданиятты өнүктүрүү концепциясын иштеп чыктык. Анда негизги багыттардын бири калдыктарды рационалдуу башкаруу болуп саналат. По правильному обращению с отходами.